Көрсөң үрөйүң учат. Араң жан болуп, оорудан онтоп, балдар темир керебеттерде жатышкан. Бою кичинекей, арык, карыган апа ошол бөлмөнү тазалап жүргөн эле. Анын күндөлүк жумушу өлүп бараткандарга, жара басып, оорудан кыйналып жаткандарга жардам берүү эле. Мен бул ишти $1 миллион берсе да кыла алмак эмесмин дейт. Бекер гана, ыйсага болгон сүйүүдөн улам гана кыла алам деген экен Тереза апа. Оорудан биз кайсы бир дарынын жардамы менен айыгалабыз. Бирок жалгыздыкта, үмүтсүздүктө жардам берчү жападан жалгыз дары сүйүү. Дүйнөдө ачкачылыктан көптөгөн адамдар өлүп жатышат. Бирок сүйүү жетишпегендиктен улам өлүмгө бараткандар андан көбүрөөк. Сөзсүз түрдө бир улуу иштерди кылуунун зарылчылыгы жок. Кичинекей иштерди улуу сүйүү менен кылса болот. Эгер сен жүздөгөн адамдарга тамак бере албасаң, анда бир адамдын курсагын тойгоз. Кайрат берүү, саламдашуу, булар кыска эле сөздөр, бирок алардын жаңырыгы көпкө созулат. Бир адамдан көңүлүңүздүн калганы үчүн башка бир адамга жаман мамиле жасабаңыз. Адамдар ар түрдүү, кандай болсо да аларга ишенгенди, сүйгөндү токтотпоңуз. Кайсы бир сиз кылып жаткан жакшы иш сизге эч нерсеге арзыбаган океандагы тамчыдай болуп сезилет. Бирок ошол тамчысыз океан кичирээк болмок. Көп жардам берип жатканыбыз эмес, ошол иштерди сүйүү менен кылып жатабызбы, ошол маанилүү. Сүйүүсүз кылынган иштерден пайда жок. Бакыттын эч кандай ачкычы жок, анын эшиги дайыма ачык. Сүйүү бул каалаган учурда быша турган, каалаган адам үзүп ала турган жемиш сымал. Кудай сени ийгиликтүү болууга чакырган эмес, ишенимдүү болууга чакырган. Кудай ар бирибизди сүйүү жана сүйүктүү болуу деген улуу иштер үчүн жараткан. Сүй. Сен сүйүүнү бөлүшкөн сайын ага ээ боло бересиң. Дүйнөдө бөлүшкөн сайын көбөйгөн жалгыз нерсе сүйүү. Ыйса башкаларга көп жакшылык кылган. Биз да ага окшошкубуз келет. Анткени Кудай дүйнөнү биз аркылуу сүйөт деп ишенебиз. Өзүнүн сүйүүсүнүн далили катары жерге Ыйсаны жибергендей, бүгүнкү күндө да Кудай өзүнүн сүйүүсүн башкаларга көрсөтүш үчүн бизди жиберет. Башкаларга жардам бериш үчүн биз Кудайсыз өтө жакырбыз. Канча аракет кылсак да, анын баары бекер болуп калат. Анткени адамдык аракеттер абалды өзгөртпөйт, эч нерсе бербейт. Себеби анда сүйүү жок.